Bir tug'anдар, men sizlerden bir narsa so'rayın. Emne sizlerdi Allah'tan uzaklaştırat? Allah'ты unutuşunuzga emne majbur kılat sizdi? Men bir gana ушуну сурамакчымын. Allah bir жол болсо дагы сизди унуттубу? Bir minut болсо дагы Allah сизди унуттубу? Kur'an-ı Kerim'de Allah aytat: "Ey adamlar, emne sizlerdi menen uzaklaştırat? Emne sebepten menen uzaklaşasız? Emne sebepten menen uzaklaşasız?" Allah aytat: "Ey menin pendem, Kur'anda bul. Çındap unutkan bolsoңуз, akırı siz жок элеңиz go." Allah aytты: "Ушундай убактар болгон адамзат жок эле. Сизди эч ким тааныбайт болчу. Siz керек болсо жаратылбаган болчусуз." Allah aytat: "Men sizlerdi жараттым го. Men, жалгыз men sizlerdi жараттым го. Bir tamчы spermadan." Бүгүн insandардын колуна 3-4 сом акча түшүп калса, бирөөлөрдү тогутпой калат. Досум, каерден чыкканыңы унуттуңбу? Allah seni bir tamчы spermadan жаратты. Sen өзүңдү алдаба. Men үчүн асында акчам бар деп, же болбосо менин bir сулуу машинам бар деп. Allah айтат: "Мен силерди spermadan жараттым. Spermadan. Siz bir суу элеңиз. Жүрөгүндө кибири бар адам уксун буну. Бул сөздөрдү бардык нерсеге өзүм жетиштим деген адам уксун буну. Менин Аллага убактым жок деген адам уксун буну. Bir тууган, bir убакыттар бар болчу, ал убакыт сен жок элең. Анан Аллах сени сперма кылбадыбы? Кечиресиз бул нерселерди сүйлөгөнүм үчүн, бирок мен чындыкты сүйлөбөсөм, бул жерде отурушумдан эмне пайда? Siz bir tamчы sperma болчусуз. Эгер ошол sperma жерде болсо, бирөө акча берип карма десе дагы кармабайт болчусуз. Бул сөздөрүм сизге жагабы, жакпайбы, бирок бул чындык. Ислам алымдарынан бири эң сонун ажайып нерсени айткан. Сийдик жолунан 2 жолу өткөн адам, siz siydik жолунан bir жолу эмес, 2 жолу өткөнсүз. Ал киши айтты: "Кандай кылып ошол инсан жүрөгүндө кибирлениши мүмкүн?" Allah айтат: "Мен сиздерди bir тамчы spermadan жараттым. 3 кабат болгон энеңиздин ырайымына жараттым. Мен сага сулуулук жүз бердим. Мен сага жан бердим. Каерде эле сенин үй бүлөң? Каерде эле сенин байлыгың? Каерде эле сенин сүйгөнүң? Senin internetin kayerde elle? Men seni жаратканымда бул нерселер кайерде болчу? Бүгүн ушулар себептүү менен узакташып жатасыңбы? Ушул нерселер апаңын курсагында жүргөнүңдө кайерде эле? Бүгүн ушул нерселер себептүү менен узакташып жатасыңбы? 9 ай апаңын курсагында мен бакпадымбы? Акчаң жок болчу, фабрикаң жок болчу, алым эмес элең, компанияң жок болчу, эч нерсең жок болчу. Мен сени бакпадымбы 9 ай? 9 ай апаңын курсагында ким сага сууда жүрүштү үйрөттү? Акчаң жок болчу, фабрикаң жок болчу, алым эмес элең, компанияң жок болчу, эч нерсең жок болчу. Мен сени бакпадымбы 9 ай? 9 ай апаңын курсагында ким сага сууда сүзүштү үйрөттү? Ким? Кайсы мектеп? Ким сага апаңын курсагында 9 ай сууда жүрүштү үйрөттү? Allah. 9 айдан кийин ким? Allah мүмкүн болбогон нерсени мүмкүн кылды. Allah болбой турган нерсени боло турган кылды. Эмнеге? Сен бул дүйнөгө келишиң үчүн. Сураныч, мага түшүндүрүңчү. Мына ушундай болгон инсан кандай кылып мына ушундай жерден чыгышы мүмкүн? Allah сени бул дүйнөгө келишиң үчүн мүмкүнчүлүк түздү. Сен туулдуң, жылаңач, айласыз, эч нерсең жок болчу. Senin kolun бар эле, бирок сен эч нерсени кармай албайт элең.
Бутуң бар болчу, бирок жүрө албайт элең. Сенин тиштериң бар болчу, бирок сен жей албайт элең. Ким сага ырыскы берди ошондо? Апаңын көкүрөгүндөгү сүт ушул бүгүн өнүккөн замандын бардык алымдары болгон илимдери менен, болгон акылдары менен, болгон техникалары менен, болгон акчалары менен апа көкүрөгүндөгү сүттөй бир ширин сүттү жарата алышпады. Бирок Аллах апанын көкүрөгүнө ким үчүн жайгаштырды? Ким бул нерсени Аллахтан сурады? Ким бул нерсеге акча берди? Жазда болсо сен үчүн ал сүттү муздатат эле. Кышта болсо сен үчүн ал сүттү ыстат эле. Ким буларды кылат эле? Сен үчүн. Ар түнү ким карайт эле? Апаңчы, апакең түнү менен уктабастан терметип чыккан апага ушундай сүйүү берген ким? Түнү менен уктабастан терметип чыкканы эмне мажбур кылат? Аллахтын берген сүйүүсү эмеспи? Сенин колдоруң кармай албайт эле. Аллах буга дагы уруксат берди. Буттарыңчы жүрө албайт эле. Аллах буга дагы уруксат берди. Аллах сага тиш берди. Аллах сага айтып жатат. Аллах сага айтып жатат. Сенин жүрөгүң ар бир согушу үчүн Аллахтан уруксат сурайт. Аллах сенин жүрөгүңө бир жолу болсо дагы жок дедиби? Сиз элестетиң, бир күндө 100 миңге жакын жүрөктүн согушу. Аллах бир жолу болсо дагы жок дедиби? Сенин жүрөгүң ар бир соккон үчүн Аллахтан уруксат сурайт. Аллах бир жолу болсо дагы жок дедиби? Керек болсо сен харам кылып жатканыңда дагы, керек болсо сен зына кылып жатканыңда дагы, керек болсо өзүң зыян берип жатканыңда дагы, Аллахтын ачуусуна тийгениңде дагы, Аллах харам кылган нерсени кылып жатканыңда дагы, өзүңүн зыяның үчүн өзүңө зыян боло турган нерселерди кылып жатканыңда дагы, керек болсо ошол убакта жүрөгүң Аллахтан уруксат сурайт. Аллах ошондо дагы уруксат берет. Бүгүн инсандар бири-бири менен бир кылган катачылык үчүн сүйлөшпөй коет. Бир кетирген катачылык үчүн. Жубайлар болбогон бир себеп үчүн ажырашат. Аллах бир жолу болсо дагы сиздерди унуттубу? Достор, достор, бүгүн сиз жүрө аласыз. Бүгүн колуңуз менен бир нерсени кармай аласыз. Бүгүн кеңири сүйүлөй аласыз. Керек болсо өзүңүзгө бир нерсе куруп жеп алсаңыз, сиздин Аллага убактыңыз жокпу? Сиз бош эмессизби? Сиз бош эмессизби? Сизге бул керек эмеспи? Сиз Аллага ушундай ыраазычылык билдиресизби? Элестетиң, мен сиздин жаныңызга келдим. Сиз мага бир идиште тамак бердиңиз. Мен сиздин жаныңызга келип, бир тууган, менин жегенге эч нерсем жок, мага бир нерсе бериңизчи. Сиз мага бир идиште тамак бердиңиз. Мен идиштеги тамагыңызды жеп бүтүп, анан идишиңизге мен түкүрүп койдум. Сиз мени эмне кылган болот элеңиз? Аллага ант ичип айтамын, туугандар. Биздин Аллага муктаждыгыбыз бар. Алланын бизге муктаждыгы жок.